Кабылов Мамаджан Шакирдинович, 5 соту депутат. Нурматов Жанбек Маткасымович, айыл өкмөттө жер адреси мурдагы 5 сот. Иштин баарын кылган мынау. Бизди алдап, даже голосовойлор бизге жөнөткөн. Ошо подхоздон болуяпты. Айтып койгула, жакында тартып беребиз деген голостор бар биздечи мунун. Жооптуу катчыны бүгүнкү күндө жумуштан кетти. Эчтекесин көрсөтө албайт. Бир кагазы жок. Мына бухгалтер сизби? Орунбасар. Мына турат. Чыгашталган бир кагазын көрсөтө албайт. Кимдер болду, кимдер келди, кимдер келген жок. Кимдер бар азыр? Айыл өкмөтүнүн башчысы берди. Орунбасар жер адистер отурат да. Кара Суу районунда. Бизге Архитектура бар, Кипразем келди. сизден чыккандан кийин сиздин тапшырыгыңызды алганда кече барып өзүчө отурдук. Эле кечке чейин сүйлөшүп отурсак, архивден жана курулуш деп айттыңыз го. 83 соту бар. 80-083 боюнча булар айтканда турак жай деп көргөнбүз баарыбыз тең. Биз барып кадастрдан көтөрсөк, ал жер болсо Чочко Кана деп багыты Чочко Кана деп турат да. Значит, алар документ алгандан кийин оңдоп коюшкан экен да. Оригинал документте бүгүнкү күндө Чочко Кана деп турат. Азыр берден да подтверждающий документтер көрсөтөбүз. Баягы промышленный деген эле боюнча турат, туурабы? Курулуштардын орду Чочко Кана. Чочко Кана деп. Мурда свинарник боюнча эле совхоздун эмеси менен айланып. Так, айыл өкмөт. Кайсы документтин негизинде сатып салдыңар 80 сот жер? 80 сот жерде өз убагында ошол жер этапта биз Кипразем ишканасынан коркунду алдык. Коркунду алып ал жерде токтогонубузда Төлөкөн айыл өкмөтүнүн жериндеги эски Чочко Кана курулуштан орду болуп келгенбизгечи өндүрүштө. Анал жерде көз карандысыз балатып, жана буга чейин да ишкерлер келип бизге келип ал жерде сурашкан бизге беле депчи. Сала ишкана саладан деп келип сен ушуну коёюл деп туруп, ошону балатып туруп койгонбуз, жана келип ишкерлер качышкан. Ушул жерде бир Чотобаев деген болгон, мен текстильный баягында швейный цех салам деп туруп, келип сатып алган. Турак жайда канча котордуңар? Эмне негиз? Турак жайды биз которгон жокпуз. Бизде Чочко Кана деп биз берген документти Чочко Кана бергенбиз. Турак жай деп жүрбөйбү? Бизден кеткен деген ал биз жасабайбыз, биз жасаганбыз. Документ кана кече турак жайды көтөрүлчү кечеги. Менде турган кишиге берем. Менде турган болду. Кечеги документ боюнча турак жай деп жүрөтпөйт жерди. Орунбасар Кана кечеги документ. Бизде бара Бүтүрөт. Кечеги бергилечи жана турак жайды которулганда. Мөөнөтү көрсөтүлгөн пайдалануу укугу жөнүндө государственный акта о праве бессрочного без указания срока пользования земельным участком деп атат. Кара Суу райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жылдары Төлөкөн айыл өкмөтүнүн 39-жылдагы токтомдордун негизинде деп атат. Калктуу конуш Төлөкөн айыл өкмөтү калктуу конуш башка максаттагы багыты жана категориясы мөөнөтү көрсөтүлгөн пайдаланууга берилгендигин аныктайт деп атат. Эмненин негизинде мөөнөтү өтүп кетти? Бул турак жайга калктуу конушка өтүп кетти. Ошондой архивдеги бирөөлөрдүн практика болгон экен. Ал жерде өчүп тур, азыр боюнча өз кызмат токтоп, мына жерде учтап коюлат. Курулуштун орду Чочко Кана деп калган экен да булар кырыптыр, мына оспит этпей калыптыр. Азыр боюнча өз архивден өчүрүү болгон экен да. Архивден өчүрүү. Айыл өкмөт кантип берип койдуңар? Чочко Кана алып бергенбиз. Кимдер булар кызматтар болду? Документ жасалып атпайбы толугу? Мен барып биздин сатыбызда ишим барган эмес багачы. Кандай барган эмес? Кандай ушундайга келгендер келесиң жинди болуп каласыңар да кандай? Жок, мен мынау жасалган боюнча биз баягы Чотобаевди сатканбыз. Андан кийин действие Чотобаев деген ким? Ал Чотобаев Нурбек деген алганба же Жок, Чотобаев деген ким? Жеке ишкер да. Сиздер айыл өкмөттүн тургуну жок, башка айыл. Эмне себептен сиздер ага 80 соту жерди сатып атасыңар? Аны ошо аукцион коюп бергенбиз. Кайсы документтин негизинде койдуңар? Бүт документтерди тактап, корутундаларды алып, биз тактап, Бүгүн канча жашоочумуз бар? Тиги участокко жок жүргөн. 3740. 3740. 80 сотуга канча киши батат эле? Эгерде чекке бөлүп бере турган болсок, ошол элге жери жокторго бөлүп бере турган болсок.
Мен ал эми турак жайга деп сураганда турак жайга болбой турган чыгам вообще. Турак жай деп чыгарып берип атпайсыңар. Турак жай деп чыгарбадык. Жок, мына акт берип атпай бар что неге мен. Значит, силердин негизиңерде берип атат. Биз эми бергенибизде баягы менин колумдагы документтерин бергенбиз. Ал эми ал жактан барып кийин Жок, неге мындайсыңар? Мен ушуга түшүнбөйм да. Неге мындайсыңар? Качан токтой турсуңар ушул маселе? Жер сатып жүрүп, неге жеттиңер? Тешиңер бүтүп, байлыгыңар токтолду, жашоо өзгөрдү. Эмне болду? Качан токтой турсуңар ушуну? Артыңарда 3,5 миң адам жүрөт. Жери жок, участок жок. 4 сотудан жер алып коюп жүрөт. Силер болсо 83 соту жерди бир кишиге берип атасыңар. И то ошол Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жашоочусу. Чокпаев деген ким алды? Тааныбайбыз. Кантип ошого берип койдуңар? Жеке ишкер болгон. Эмне салам деди? ал швейный сек салам деген ал. Анан эмне болду? Производство. Аны барып, ал жерге барганда эндер жакындатпаган ана жерге. Салдырбаган. Азыр Эмне? салбайсың дегендер. Азыр кимде ошол жер? Азыркы моментте ал бала салбай коюп сатып кетип калыптыр. Салдырбаган деген. Кимге сатты? Сами. Сами бак. Ким ал Самиев баг? Ошо жактан турган. Менин кайным болот. Мен айттым го. İşte evet. Авсынын атында дедим го сизге. Сиздин кайныңызга сатып берген. Avsunun altında. Чыгып отур десем. Канчага сатканар? Биз 610 миң бергенбиз. 610 миң. Акчасын эмне кылдыңар? Биз ошо айыл өкмөттө мусулмандык иштеп экен. Кайсы иштерге? 610 миңди кайсы жерге, кайсы станциянын негизинде кириштеңер? Кайсы немеде чыгаш алдыңар? Кайсы станциялардын негизинде чыгаш алды? Кайсы жерге келди? Акча каражаты биздин жергиликтүү бюджетке түшөт. Жеке ишке өзү СК банкка барып, өзүнүн свой счетубуз бар, ошого турабыз. Анан белгиленген тартиптин негизинде ошону. Жок, кайерге пайдаландыңар? Ошол 610 миңдин ар бир пайдалануучу боюнча мага кагаздар көрсөткүнчү. Станциялар бүт барды. Мына биз бул ишке мындай кылып пайдаландык. Кайерге? Быйылкы 2020 жылга биз көптөгөн иштерди иштетип ошонун ичинде кеткен ал жерде. Кайсылардын ичинде кетти? Мага ошо колотулган акчанын ар бир тыйынын эсептеп берди. 610 миң. Кайсыл жерге колотулган канчасы? Анан конкурсту кандай негизде өткөрүп койдуңар силер? Аукционду кантип өткөрдүңөр? Аукционду өткөрүүнүн тартибин кантип сактадыңар? Кайерге жарыяладыңар? Аукцион өтөрүү боюнча. Аукцион өтөрүүнү чыгыш гезитке жарыялаганбыз. Кайерге жарыяладыңар? Санды чогум эмес. Кыргызстууга жолдоду. Канаке? Сизге бердим. Кыргызстуусу гезити кана? Ош облусунун Кара Суу районунда Төлөйкөл айыл аймагына караштуу муниципалдык менчигиндеги жер аянты бир лот, жалпы аянты 8243 чарчы метр, экинчи лот менен 2000 чарчы метр, жалпы аянты 0,64 га, 4-чү лот менен 0,42, 5-чи лот менен 0,20, жалпы аянты 0,20 га жер тилкелер аукционго коюп сатылат. Аукцион 2028 июль күнү саат 10:00 айыл өкмөтүнүн жыйындар залында өткөрүлөт. Кыргызстуусу газетасы 2020 жылдын 30 июнь. Бул жер участогунун мамлекеттик акты кайсы күнү чыгып атат? Осы регистрде. 19.06.2020 жылы. Турабы мы? Так, бул 30 июнь 2026 жыл. Ошондо зарегистрировано 19.06 июнда турабы? Июнь ая. 2020 жылдын 30 июнунда чыгып атат. Мына Кыргызстуусу газетасынын чыккан саны 2020 жылдын 30 июнү номер 37 гезиттин саны. Силер бул жерде оформить этип атасыңар 19 июнь 2020 жыл. Мына. Кантип эле учуп кеттиңер мен.
Кантип документ берип койдуңар? Так, 270 боюнча эмненин негизинде анда берип койдуңар? Кантип өзгөрттүңөр аны? Өзгөрткөн жокпу. Жок, айыл өкмөт. Балот турам. Кара-Суу районуна караштуу Төлөкөн айылына башчысы Мазаевке суралган жер тилкеси Кара-Суу району Төлөкөн айылынын административдик чегинде тактап айтылган Кыргызстан айылынын түндүк тарабында жайгашкан Кыргыз мамлекеттик уставдык филиал тарабынан 95-жылы такталган шифр номер көрүнбөйт го бул жерде эчтекеси. Организация китепчесинде суралган жер тилкеси төмөнкү контурда. Бунун немеси каякта? Бул копия болуп атпайбы? Оригинал каякта? Кечеги жана токтомдор каякта ошол 16 кишиге бөлүнгөн боюнча. Айыл өкмөтүнүн токтомдору 16 адамга берүү жөнүндө. 16 кишинин токтому кечеги папкада. Оштогу филиал тарабынан 91 такталган жер тилкеси төмөндөгү контурда жайгашкан номер 136 колунда жалпы аянтı 12,7 га сугат айдоо жеринде 2,7 га мелиоративдик даярдоодогу саз жер болуп белгиленген. Берип атпайбы? Ушул корутундуну мына берип атпайбы? Кайсынын негизинде силер аны бөлүп койдуңар? Sazı 2013 жылдан бeri Төлөкөн электр тарабына барып директерге келип, жана жерде суларды кетирип, арттагы калды. Анан бай жаткан жер жарыктуу айландырып, кечекиде муниципалдык бечик калтырып жаратты. Кантип? Эмненин негизинде? Кайсынын негизинде? Siz emне мыйзамсыз кылабыз. Өзүңүздүн кызматтык функционалдык милдеттенмеңизди билесизби өзүңүз? Канчасынан бери иштедиңиз? Я, 2 жыл. Канчадан кийин сиз өзүңүз эле мыйзамдык эле бардыгы кургатып эле аны теректиктигин берип коесуз. 2 гектар 70 сотун жер. Мына мен сиздин токтомдоруңузду окуп берейин. Кыргызстан айылынын биргелешкен участогунда жайгашкан 500 чарчы метр жер тилкесин Давшанов Мирсалим Маматовичке ижарага берүү жөнүндө. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 4 жана 92 беренелерде жана Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 13.25 жана 29 беренелеринин негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011 жылдын 23 сентябрындагы муниципалдык менчикте турган жер участоктарына менчик же ижарага укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу номер 571 токтомун жетекчиликке алып, Төлөкөн айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчиктеги жерлерди ижарага жана жеке менчикке берүү комиссиясынын 2021 жылдын 21 майындагы номер 14 протоколунун жана 2021 жылдын 25/05 номер 14 ижарага берүү жана алуу жөнүндө келишим негизинде Төлөкөн айыл өкмөтү токтом кылат деп атат. Siz mağdur düşündürüp vermiş, Kırgız Respublikası'nın Konstitüsyası'nın 4. jana 92. berenelerinde ne demek yazılıp durады? Kırgız Respublikası'nın Cer Kodeksinin 13, 25 jana 29. berenelerinde ne demek yazılıp durады? Siz neyiz kılıp atasınız? Kırgız Respublikası'nın ökmötünün 2011 yılın 23 sentyabrında municipallık mençikte turgan Cer участоктарынан mençik, же ижарага укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу номер 571 токтомун жетекчилик алды. 571 токтомдо эмне деп турат? 570 токтомдо ошол муниципалдык менчикте жерлерди ижарага жана жеке менчикке берүү боюнча. Кайерде турат? Ушундай мыйзам бузуу менен ошол жазылып турабы? Сиз жетекчилик алып атасыз. Ушундай мыйзам бузуу менен ижарага бергиле деп турабы айыл өкмөтү? Мына мен сиздин токтомуңузду окуп берейин. Давшанов Мирсалим Маматовичке Кыргызстан айылынын бирлешкен участкасында жайгашкан муниципалдык менчиктеги аянты 500 чарчы метр жер тилкеси жеңил типтеги конструкциялардан курулуп, коммерциялык максатта пайдалануу үчүн 5 жыл мөөнөткө ижарага берилсин. Сиз эмненин негизинде коммерцияга пайдаланууга берип атасыз? Эмненин негизинде эмне курулуш керек ал? Канакей булардын сизге берген сунушу кана? Проектиси кана? Биз ушундай курат элек.
ошол жерде элге пайдасы тие турган ишкана болуш керек эле. Айыл өкмөтүнүн эсебине мынча салык төлөшүбүз керек эле, мынча жумуш жүргүзөт элек. Ошого биз сиздер ушу 500 метр чарчы жер тилкесин сурап атабыз, ушуну берип коебуз деген сунуш кана экен. Сунушка сатып алды белек тарабынан келгенде ошо 1 гектар жерди баягы иштетип айнек чыгарып жүргөндөн айнек чыгарып жүргөн. Даярдаган Исраил уулу Шерикбек. Жер даярдап. Шерикбек. Барбы? Сиз ушул эмеге катыштыңызбы? Конкурстук комиссия. Мына мына жерде конкурстук комиссияда Исраил уулу Шерикбек деп тур. Кандай жана кече конкурстук комиссия тарапынан кече. Кайсы папкада? О. Ja, bunun içinde. Төлөйкөн айылдык кеңешинин депутаты, комиссиянын төрагасы Нарматов А. Сиз Нарматов Ага 10 соту жер берип атабы? Мынакей. Мен сизге карап айтып берейин. Азыр Нарматов Арслан Халдарович 10 соту жер. Айылдык кеңешинин депутаты, комиссиянын төрагасы, Төлөйкөн айылдык кеңешинин депутаты, комиссиянын төрагасы. Кантип берип атасың? Комиссиянын төрагасы кантип өзү комиссияда туруп, өзүнө жер бөлүп берүүгө уруксат берип атат. 10 соту жерге. Так, Исраил уулу Шерикбек, Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жер адиси. Жер адиси. Исраил уулу Шерикбек, көрдүңүз беле ушу комиссияга катыштыңыз беле? Мен алганы денсаулыгына байланыштуу келе албай Жумушка келген эмессиз. Эмненин негизинде комиссияны түзүп койдуңар? Жумушка келбеген кишини комиссияга кошуп. Кыргызстан айыл өкмөтүнүн башчысы Төлөнбаев uu, Кыргызстан айылынын айыл башчысы. Сиздердин комиссияңарда катышкан эмес ал. Денсаулыгына байланыштуу ал жок болгон ал жерде. Сиздин указанияңыз менен мунун бардыгы түшкөндөн кийин ана комиссияга кол коюп берген. Сиздин көрсөтмөңүздүн негизинде. Мына ушундай кылып комиссияны өткөрүп кол коюп берер дегенде ана кол коюп берген. Ал бүгүн кардиологияда больницада жатат, жүрөгүнөн ооруп. Кечеги болгон сөз. Кече биз телефондон сүйлөшкөндөгү сөз. Кантип берип койдуңар? Мына жердеги алган адамдарыңарды мына мен эсептеп берейин. Жороев Айбек Абдуллаевич. Айыл өкмөттүн кызматкери, туурабы? 5 соту паспортный столдо вузда иштейт. Кабылов Мамаджан Шакирдинович 5 соту депутат. Нурматов Жанбек Маткасымович айыл өкмөттө жер адис мурдагы 5 соту. Нарматов Арслан Халдарович 10 соту айыл өкмөттө депутат. Сагынбаев Чыңгыз Абдукадырович 10 соту айыл өкмөттө депутат. Орунбаев Залкарбек Каныбекович 15 соту депутаттын бир тууган иниси. Эмне үчүн буларга мындай болуп эле жер берилип калыш керек? Мыйзамсыз комиссиянын негизинде. Кантип берип койдуңуз? Мынакей. Гипроземдин мына картасы. Бал ота деп ак кара менен жазылып турат. Мына силер көрсөтүп аткан ошол эле мам жер долбоор берген деп атасыңар. Мелиоративдик даярдоодогу саз жер болуп белгиленген деп сиздерге көрсөтүп атат. Мунун негизинде мына. Анан кантип тиги корутундуга таянып коюп атасыңар? Кантип бөлүп коюп атасыңар? Мен түшүнбөйм ушу. Айыл тарабынан даярдалып өздөштүрүлгөн жеринде да. Ал саз болгон болдачы. Сиз айыл өкмөт каалагандай эле өзү отуруп эле каалаган жерин бере берген айыл өкмөт эч ким укук берген эмес. Каалагандай өзгөртүп ана теректик депутаттарга бөлүп койсун деген мыйзам бар. Маманиязов Данияр Хабибуллаевичке муниципалдык менчиктеги 2000 чарчы метр жер тилкеси жеңил типтеги конструкциялардан курулуп, коммерциялык максатта пайдалануу үчүн 5 жыл мөөнөткө ижарага берилсин. 5-чи токтомубуз. Кабылов Мамаджан Шакирдиновичке 500 чарчы метр жер тилкеси жеңил типтеги конструкциялардан курулуп, коммерциялык максатта пайдалануу үчүн 5 жыл мөөнөткө ижарага берилсин деп атасыз. 6-чы токтом мына Шериф Таалайбек Таштановичке, ушу менен Арапов Жеңишбек Талипжановичке, Нарматов Арслан Халдарович мынакей сиздин комиссиянын төрагасы, туурабы?
Кыргызстан айылынын бирлешкен участкасында жайгашкан муниципалдык менчиктеги 1000 чарчы метр жер тилкеси жеңил типтеги конструкциялардан курулуп, коммерциялык максатта пайдалануу үчүн 5 жыл мөөнөткө ижарага берилсин. Сиз ал жерге эмне кылайын дедиңиз? Ар бирине жеке деги жеңил конструкциядан куруп эмне бардыгына үй салып берейин дедиңиз. Эмне коммерциялык багытта эмне болот эле ал жерде? Ошол жерде бир гана берип классга жазылган эле ошонун баягы техникалык каташтыктар менен биздин жооптуу катчылар ошо кетирип баарын айдап чыгып бир гана берип класс бизде 1 гектар жер сурап жазган ошол жерде. Жанагы айнек бронированный айнек чыгарыш үчүн ошол иш кагадар менен келип ал договор жака премьер-министр жазып жер аянттарын таап берип менде ошол даярдаган 1 гектар 70 сот жерин ага ошого чыкканда токтом. Ал техникалык каташтык менен муну жооптуу чыган ошол полный токтом ошо чыгып. Бардыгына бирдей токтом чыгарып. Ошондо чыгарып ташлаган. Анан техникалык ката кетиптир, тиги баскандан кетиптир. Сизден эмне техникалык ката? Сиз да баспайсыз. Жок. Анан сиз өзүңүз кол коесуз. Мен өзүм ошону көзөмөлдөп алып. Сиз өзүңүз кол коюп бере атпайсызбы? Ар бирине кол коюп печать басып атасыз. Төлөнгөн айыл өкмөтүнүн башчысы даярдаган Исраил Мушетбек. Исраил Мушетбек ушу даярдаган эмес бул кагаз. Бул кагазды даярдаган эмес. Мына отурат жер. Катышкан дагы эмес бул ишке. Кантип даярдатып коюп атасыз? Исраил Мушетбекке дайындап анан өзүңөр кол коюп печать басып бересиз. Ал жерден карабай койгон менен кеткен катачылар ал жерден түшмөнөр. Райондук сотко ким кайрылыш керек? Кайрылырбыз. Эми инициатор болуп биз деле кайрылса болот. Райондук администрация кайрылбасын токтомду кайра жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк болот, туурабы? Райондук сотко кайрылганда мына токтомдун бүт бардыгын жокко чыгарып 2 гектар 70 соту жерди кайра муниципалдык менчикке алдык. Айыл өкмөтүнө эсеп. Эчтекесин көрсөтө албайт. Бир кагазы жок. Мына бухгалтер сизби? Орунбасар. Мына турат. Чыгашталган бир кагазын көрсөтө албайт. Иштин баарын кылган мынау. Бизди алдап, даже голосойлонор бизге жөнөткөн. Ошо подхоздон болуяпты. Айтып койгула, жакында тартып беребиз деген голостор бар биздечи мунун. Бизди алдап, каалагандай алдап атышат. Бизди адам катарга санабай атышат буларчы. Ушуну да алың, ушунун үстүнөн да прокуратура иш козгош керек. Иштин баары ушуда. Баягы вазир жакшы, кан жакшы да вазир кылып атат иштин баарын. Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилер. Бүгүнкү жыйын жакшы жыйын болуп атат экен. Мен дагы Түлөккөн айыл өкмөтүнүн Учар айылынын тургунумун. Мындай ыйлаган аялдар ошончо, күнүнө ошончо келет. Бул жерде Кыргызстан айылында эмес, ал жерде 7 айыл бар, Түлөккөн айыл өкмөтүнө караган. Ошончо адам ыйлап келет. Мына жетекчилер өздөрү отурат. Булар монополия кылып, эстафета кылып алган. Биринен бири өткөрүп, булар катчыны ар кимдер ар кандай кылып же. Мына бүгүнкү чогулушту мен азыр кирип калдым, случайно укканыма. Менин колумда да ошончо материалдар бар. Бул Кыргызстан айылы эмес, башка айылдар бар. Булар ушундай ыйыплас иштерди кылып атат. Токтотпой да мындай ыйлаган аялдар ошончо. Мына Учарда дагы мына 74 өтө чоңдор албай жүрөт. Аякта жаш бала неберелер менен акчага мына папам менен келишим менен эле берип атат жерлерди. Мына акыркы жолу трансформация качанчы жылы келген? 2016 жылы. А бүгүнкү күндө ак тилекте мына салынып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ыйлап ак тилектин ичкерде 40 гектардын ичинде ошончо коргондо берип атат, Суродастарда мыйзамсыз берип атат ошончо жерлер. Мына менин колумда далилдер, факттар бар. Булар каалагандай кылып атат. Ушуга эми мыйзамдын жагын карап бир чара көрүп берсеңиздер. Анан мындай ойлоnuш керек да адамдар эле. Жетекчи жоопкерчиликти алгандан кийин ошол айылдын эли, айыл өкмөттүн элинин жоопкерчилигин алдым да толук түрдө моюнга. Мен иштеп берем, ошол элдин тагдырын мойнума алдым. Мен ошол жүктү тартам, элге бир шарт түзүп берем, башка кылам деп. Мына ишенесизби? Бир жумада губернаторубузга бир жумада мына бир күндүн ичинде бир жуманы албай эле коюп, бир күндө 50 адам кайрылуу менен келет. Бир күндө. Ошонун 45-и жер. 45-и жер менен кайрылган. Же бирөөгө 3 актыны бир берип салган. Бирөөсүнө 4 кызыл китепти бир берип койгон. Ортодо шылымдар сатып, анан ортодо карапайым эл бири менен кырылышып, душмандашып, урушуп, анан эң акыркы келген жери мына ушул жер. Анан айла жок, анан элдин үнү эч кимге жетпей калган убактан кийин президентибизге чейин барып. Мына биздин проблемабыз чечилбей жатат. 5 соту 10 соту жер үчүн президентибизге чейин кат барып атат. Мына ушул чечилбей жатат. А көрсө силердин өзүңөр деле жатып атпайбы? А эл кимди жаман көрүп атат? Карапайым эл жалпы бийликти жаман көрүп атат.
Президентибизди, министрлер кабинетинин төрагасын, башканын бардыгын баш кылып, жалпы эл жаман көрүп атат. Бийлик баягы эле жеп атат, баягы эле ичип атат, баягы эле ишин кылып атат, жерди сатып атат, башканы кылып атат. Айыл өкмөттөр жайлап атпайсыңар буякта. Президент эмес, министрлер кабинетинин төрагасы эмес, министрлер эмес, губернатор эмес, райондун акими эмес. Айыл өкмөттөр, айыл башчылары, катчылар отуруп алып жайлап атпайсыңар, бүт бардыгы. Анан жалпы бийлик системасын жаман көргөзүп атасыңар элге. Келип депутаттарыңарга бересиңер, мына отуруп алып депутаттарыңарга бересиңер. Не деген нерсе? Башка киши жокпу? Карапайым эл жокпу? Муктаж болуп аткан адам жокпу? 5 сотудан, 10 сотудан кылып берип атасыңар. Айыл өкмөтүңөрдүн эсебинде жашап алган кишиге 80 сотуну сатып атасыңар. Ишкана салам дегенде. Бүгүн ишканасы эмес, ии таңбасы дагы жок ал жерде. Кайра өзүңөр айтып атасыңар, башка бирөөгө Сатуевдир, Самиев деп. Анын ким экенин дагы өзүңөр тааныбайсыңар. Анан жанагы жер боюнча көптөгөн маселелер, көптөгөн кайрылуулар болуп атат. Ошонун бири мына Кара Суу районунун Төлөйкөн айыл өкмөтүнө арызданган болчу. Ошол жерде териштирүү жүргүзүп, ошол жердеги жооптуу катчыны бүгүнкү күндө жумуштан кетти. Ал эми айыл өкмөтүгө болсо убакыт берилди. Жанагы берилген, мыйзамсыз берилген жерлерди кайрадан калыбына келтирүү боюнча февралга чейин ушундай тапшырмалар берилди. Ошону карап көрөбүз, анан жыйынтыгы кандай болорун биз дагы караштырабыз. Эми Кудай буйруса, мына жаңы жылдан баштап бардык тармактарда дагы ушундай текшерүү иштерди жүргүзөбүз. Себеби дегенде бул көйгөйлөр бардык тармактарда эле бар экен. Бул саламаттык сактоодо, билим берүү тармагында, айыл өкмөттөрүнүн иш-чараларында, жанагындай айыл өкмөт тараптарынан көмүр алган тендерлер боюнча бардык эле тармактарда бүгүнкү күндө текшерүүлөр жүрөт деген пландарыбыз бар.